ийгилишүүсүз өтө турган. Ал өз алдынча болсун, анан өзүлөрү чечет да, калбаган чечимдери боюнча кеңешип же кандайдыр бир көрсөтмө албайт ал боюнча. Ал эми жана сиздин конкреттүү сурооңуз болуп атат, биз ишке катышып дагы уктуруп көрдүк. Тартип комиссия. Эми ал учурда тартип комиссияны жөн эле маалымат берип атат, а чечимдери тиги жайгашкан боюнча тиги эме жок. Тартип комиссия негизинен бул боюнча эмне кылабыз, кандайча иш алып барабыз, жайгаштырабызбы, протоколдорду жана аны бир видео фиксация кылабызбы, бул орган өзүлөрү карап чечиш керек. Анан биз мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп аларды жетелеп биз сунуштарды бере алып же көрсөтмө бере албайбыз. Кечирип коюңуз, сизге деген жаңылык эмес болуш керек. Ошол жанагы региондордогу соттордун чечимдери, өкүмдөрү борборго жакын жайгашкан, мисалы үчүн Аламиздин райондук сотунун төрагасы келбедиби? Сиздерге жакын жайгашкан, борборго жакын жайгашкандар бир аз тартиптүүрөкпү дегеним да. Себеби дегенде региондордо каалаганын кылып атат окшойт да. Ошон үчүн региондордон көбүрөөк келет жанагы тартип комиссиясынын арыздарычы. Анан ошол тартип комиссиясынын өзүнүн отурумдары дагы сиз айткандай фиксация болсо, анан ошолордун арызды канааттандыргандыгы боюнча чечимдери дагы ошол сайткабы бир жака жайгаштырылса деген тилек да. Эми тартип комиссия негизинен ошол Бишкекте жайгашкан, Бишкекке жакын жайгашкан судьялар мыйзам чегинде карап, алардын чечими сапаттуу болуп атат. Ал эми региондордун чечимдери сапаты начар деп мен айта албаймын. Бул деген негизинен судьянын квалификациясынан, тажрыйбасынан болуп, биз деген буга чейин айтып кеткенбиз, жана приоритеттүү багыттарды аныктаганбыз деп, ошолордун бири жанагы сот кабыл алган актылардын негизинен сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жогорулатуу дегенде биз деген жанагы ар бир судьянын караган иштердин сапатына баалоо системасын киргизгенбиз. Анан мына азыр жазылып атат 6 айдын жана биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча кандай көрсөткүчтөргө келдик. Башка региондорлордун деле сапаты, каралган иштердин сапаты жогору болуп аткан учурлар дагы бар. Ошондо судьялар бар, сапаттуу иш караган сотчулар бар. Ал эми сапаттуу карадыбы, жана мыйзамдуу карадыбы жок, бул деген жогорку турган инстанция баа берет ага. Бирок ушул биздин иштеп аткан судьялардын тажрыйбасын, өзүнүн кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча биз абдан көп иш-чараларды алып барып атабыз. Жана Шишкова правосудие ал жерде биз Такаевна комплекстүү программа бар, бекитилген. Ал боюнча окуулар жүрүп турат. Мындан тышкары тематикалык семинарлар өткөрөбүз. Ал боюнча учурда мыйзамда өзгөрүүлөр болуп бар, новелла законодательства деп коебуз го. Ошолор боюнча дагы биз судьяларды чакырабыз, окутабыз. Анан бийик тажрыйбасы, бийик квалификациядагы судьялар бизде ушу тренингтерди өткөрөт, семинарларды өткөрөт, атайын модульдарды жазат. Ал модульдар экспертизадан өткөрүлөт. Жогорку соттун судьялары ушул тармакта адис тештирилип аткан судьялар модульда өзүнүн коркунучун берет. Андан кийин биз окууга уруксат беребиз. Жогорулатып атабыз, иштеп атабыз алардын үстүнө. Ал эми тартип комиссиянын немеси боюнча суроого кайрылсак дагы, алардын дагы өзүлөрүнүн критериялары бар да. Арыз жазса эле туура эмес экен, туура эмес иш караган экен судьянын тартип жоопкерчиликке тартканга негиз бар экен дей бербейт да. Өзүнүн критериялары бар, в каких случаях, когда нужно подписать дисциплинарную ответственность. Эгер просто карап болсо, туура эмес ишти карап койду деген жүйөсүнүн негизинде эле судьяларды жоопкерчиликке тартуу туура эмес.
Жогорку соттун төрайымы болгондон кийин эми сизге бир конкретный случай айтпай эле коеюн, себеби дегенде сиз өзүңүздүн кызматыңызга жараша ар бир ишке жетише албайсыз. Ошондуктан ошо суроом ошондой эле да, тартип комиссиясынын чыгарган чечимдери боюнча статистиканы билесизби? Себеби дегенде мен айтпайм, арыз менен кайрылган адам туура деп айтпайм. Аны деген ошол атайын тартип комиссиясы чогулгандан кийин, ошол комиссиянын өзү көп адам отурат экен, ошолор чогулгандан кийин бир жыйынтык чыгарат мыйзамга жараша. Бирок деген ошол канча сотко жаза чара көрүлдү деген статистика керек эле да. Да, статистиканы мен чындыгында мен статистикага мындай абдан жооп кайрылгам да, поэтому эсимде жок. Эсимден чыгып кетти, бирок маалыматы бар. Жана жогорку кеңешке дагы маалымат бергени барганда бул немени так ошондой цифралар бар эле. Азыр мындай жаңылышып калам, бирок учурлар бар. Мөөнөтүнөн мурда эрте судьяларды бошотуу боюнча бир нече судьянын үстүндө ошондой чечим кабыл алган тартип комиссия, андан кийин президенттин указы боюнча айрым судьялар бошотулган мөөнөтүнөн мурда. Мындан тышкары жанагы эскертүү деген бар, сөгүш жарыялаган учурлары бар. Чара көрүлгөн мисалдар бар экен да, негизгиси. Эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып акыркы суроомду берип алайын. Өткөн жолугушууда сизге суроо бердим элем жанагы жогорку соттун 3 судьясына козголгон иш боюнча. Ошол боюнча азыр эмне деп айта аласыз? Бул боюнча тиги мен өзүмдүн пикиримди айткам. Эми тергөө амалдары жүрүп атат. Анан жыйынтыгын күтөйбүз. Азыр мен мындай деп айтып койсом, жок, бул пикир бар, жазылган. Ошондо фамилияларды айта алган эмессиз. Азыр конкретно фамилияларды айта аласызбы? Ошол 3 соттун фамилиясын ошондо айткан эмессиз да, кайсы адамдар экенин. Ошо кайсы соттор экенин айта аласызбы? Конкреттүү мен азыр деле айтпайм. Себеби мага официалдуу түрдө ушул судьялардын үстүнөн иш козголду деген бул документ мага келген эмес. Кийинки суроого өтөрсөк.